сабактарын таап, инструкциясын бар өзгөртүп, ар бир ушундай чоң внештатный ситуациялардын баарына даяр болот да. Мына ошо 3-4 жыл мурун болгон авариядан кийин мына биздин энергетиктер даяр экенин мына азыр көрсөттү. 2 сааттын ичинде 50%га чейин камсыз кылды электроэнергия менен. Азыр эми 78-90 болуп, 1-2 саатта баары ордуна келет. Урматтуу биздин кыргызстандыктар. Ар бир электроприбордун предохранительдери бар. Ушундай нештатный ситуацияда предохранительдер чыгып кетет, же күйүп кетет. Ошолорда бир сере карап коюңуздар. Паникага алдырбаңыздар. Эгерде бир кайсы бир райондордо, кайсы бир айылдарда пока жок болсо, сабыр кыла туруңуздар дагы, энергетиктерге звонок этсеңиздер, келип сиздерге электроэнергияны кошуп берүүгө даяр. Кабатыр болбоңуздар, буюрса баары жакшы болот. Орто Азия боюнча. Жок, биз азыр энергетика министринин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз эми тактап туруп, андан бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз да. Бири-бирибизге жардам берип турушубуз керек. Башыбызга кандай иш түшпөсүн, биз бири-бирибизге жардам берүүгө даярбыз. Ошонун ичинде биздин энергетиктер дагы, эгерде биздин кошуналарыбызга биздин жардамыбыз керек болсо, биз ошону берүүгө дагы даярбыз. Божомолдор барбы? Малгана түп көзү кайсы жерден чыкты? Жок, божомол дегенде эми балким бирөөлөр жасаса болот, өкмөттүн башчысына божомол болбойт го дейм. Биз азыр комиссия менен баарын тактап, аныктап чыгып туруп айтабыз. Комиссия өзүбүздө түзүлөбү же? Жок, бул бирдиктүү энергетикалык кольцо, кыргызча кандай болот, жакшы айта албайм. Шакекчеби. Шакекчеде иштеп аткандан кийин булардын өзүнүн инструкциялары боюнча азыр уже комиссиялар түзүлүп иштей башташат. Так анализдеп чыгып, бири-бири менен макулдашып, мына ушул жерде, ушунун кесепетинен болду деп акт кол коюп туруп, анан бизге бергенден кийин, анан биз сиздерге жарыяла кылабыз дагы. Мындан ары ошондой болбош үчүн эмне кылабыз деп өкмөттөрдүн премьерлери чогулуп алып сүйлөшөбүз. Азыр бүт Өзбекстандагы, Казакстанда, Кыргызстандагы предохранительдердин баары иштеди, өзүнүн ички кольцолору менен иштеп атышат азыр. Биз дагы өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөр менен гана азыр энергетиканы иштетип атабыз. Автомат түрдө чыгат да бул жерден. Биз такай камсыз кыла алабыз. Мына мисалы көрүңүздөр да. Мен урматтуу коллегалар, биздики 2-ден 3 электроэнергиябыздын баары түштүк аймагында. Ал Өзбекстанга жакыныраак. Түндүк жактан бизге Казакстан жакыныраак. Ошо Өзбекстан Казакстанга жакыныраак. Эмне үчүн кольцо болду эле? Кайсы жерден электроэнергия чыкса, ошол жерден жандагы региондор, же ошонун тегерегиндегилердин баары ошо электроэнергияны потребляйт этет, использовать этет, потерялар аябай көп болот да. Түндүк жактан бизге Казакстан берип турчу. Эгерде ушундай болбой турган болсо, биз ички кольцо менен өзүбүздүн электроэнергия менен камсыз кыла алабызбы деген суроого мына бүгүн жооп берип атабыз. Биз камсыз кылабыз. Бирок физика боюнча потеряларды аз кылабыз десек, илгерки Союздун убагында эле бир эле шакекчеде иштегенибиз Казакстанга да, Өзбекстанга да бизге дагы ыңгайлуу. Анан пайдалуу да. Ошон үчүн саясаты жок энергетиктер мына быйыл иштей башташкан. Былтыр дагы иштеген ошентип. Мына буюрса азыр авариянын кесепеттери билингенден кийин кайра эле иштей башташат. Буга эч ким запрет берген жок. Азыр инженердик коопсуздук боюнча эле ар бир өлкө өзүнчө иштей баштады. Кайра иштей берет бул. Кайра иштей берет. Рахматларыңыз. Все нормально. И токтогул кадастр. Суроолор, коллега. Еще раз, как смеете попросить просветить, почему нет света и нет воды, все очень возмущаются, все переживают. Ну почему нет воды? Из-за того, что насосы не работают. Насосы не будут работать, без электричества они не смогут работать. Поэтому на сегодняшний день
сейчас уже восстанавливается вся нормальная энергосистема. А можете объяснить, пожалуйста, очень много поступает вопросов, вроде бы же мы строили ДТК Кеминь, чтобы выйти из объединенного кольца, чтобы быть независимыми. Почему мы тогда зависим от аварии, которая произошла где-то там, да, то ли в Узбекистане, то ли в Казахстане? То есть объяснить это так, чтобы любой кыргызстанец... Хорошо, я вас понял. Уважаемые друзья, я еще раз хочу повториться, 3 страны Центральной Азии работают в параллельном режиме, в едином кольце. Это что дает? Это надежность дает. Но сегодня произошла нештатная ситуация, которую я не хочу комментировать, потому что будет расследование, после того, как закончено будет расследование, будет выезд, это мы опубликуем, что произошло. Поэтому я не хотел бы прогнозировать, но хотел бы отметить одно: мы, братские народы, соседи, мы должны всегда работать вместе, энергосистема единая, можно так сказать, энергокольцо, которое было еще при Советском Союзе построено, она работает очень надежно, и об этом мы знаем. Юг Казахстана, Узбекистан и Кыргызстан работают в параллельном режиме. На сегодняшний день из-за нештатной ситуации в единой энергосистеме каждая энергосистема старается наладить свой режим. Как только будет восстановлен свой режим, в каждой республике, естественно, будет синхронизироваться и обратно подключаться к единому энергокольцу. Можно я отвечу на звонок? Очень важный звонок просто. Да. Сколько мегаватт потребления? Все хорошо. Все хорошо. Да. Ошондой айрымчылык айтылат, январь айынын ортосунан баштап февраль айынын ортосуна чейин ушул убакыт аралыкта авариялык көрүнүштөр катталган деп жана шакекчеде энергетикалык шакекчеде анан Кыргызстан буга байланыштуу бир атайын иш-чараларды көргөнбү, анан канча абонент азыр жарыксыз калды, канчасы туташты? Мен жана жарым саат мурун айткам 50%-тан ашты деп, азыр мага мына жаңы эле телефон менен сүйлөшкөндө 60%-га жакындап калдык деп айтты. Кыргызстан боюнча. Анан бул авариялар боло берет. Мисалы Казакстанда болуп атканда да биз мощность менен регулировка кылып жардам берип жүргөн убактылар болгон, Өзбекстанда болгон. Биз бири-бирибизге жардам берип келебиз. Жардам беришибиз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндөй ситуация мен айтып коеюн, энергетиканын тарыхында болгон эмес. Биринчи жолу вообще эле коңшу Борбор Азия энергосистемасында, бирдиктүү энергосистемада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат. Бири-бири менен тыкыз байланышта, ар бир минута тыкыз байланышта иштешип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруса мына азыр электроэнергияны жалпы Кыргызстанга бергенден кийин, конечно, баягы бул жерде скачок болот, башка болот, ар кандай мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошолорду толугу менен Кудай буйруса мен ойлойм, ушу кечки түнү менен иштеп, баягы бардык режимдерди наладка кылабыз. Азыр биз Датка Кеминдин өзүбүздүн энергокольцосу менен бардыгын восстановление кылып атабыз. Мүмкүнчүлүктөр бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз толугу менен бар. Мен дагы бир жолу ушу элибизден, сиздерден, урматтуу журналисттер, сурап кетет элем, паника кылбайлы, бардыгы Кудай буйруса энергетиктер штатный режимге алып чыгат. Токтогул КЭСте суудун көлөмү 9 миллиард 300 тегерегинде, 300 миллион кубтун тегерегинде. Жазга бара бардыгы ордорду менен болот. Суудун көлөмү быйылкы кыштан Кудай буйруса биз аман-эсен чыгабыз. Биз азыркы нештатный ситуацияны жок кылгандан кийин
биздин баардык жумшак күнүмдүк элге туруктуу электроэнергия бергенден тышкары биз быйылкы келе жаткан кышка ОЗПга 22-23 жылдык ОЗПга дайындык көрүп баштайбыз марттын башынан. Мощность менен регулировка, электроэнергия берген учурларда болот, мощность менен регулировка кылганда болот. Аны технический терминдер менен айтканда ошондой да. Мощность менен. Аларга мощность выпадения бир шакекте иштеп аткандан кийин бири-бирибиз менен мамиле алакабыз бар. Ал боюнча алар силерге кайрылуу жолдоду, ошондой электроэнергия менен бизди да камсыз кылып туруу боюнча. Азыр мен сиздерге айтып кетейин, ар бир энергия система өзүнүн ичиндеги системаны, режимди туруктуу алга алып келүү боюнча аракеттерин жүргүзүп атат. Кечиресиз, такай турган суроо, жаңы сиз сурдум эле канча пайызы жарыксыз калды деп, сиз ушуну 60%. Эмненин жарыксызы? Жарыксыз калды. Жарыксыз. Эми 50% деп айтып атпайлыбы? 50% дегенде Кыргызстандагы потребительдердин 50% деген. 60% деген потребительдер уже 60%га жетип калды. Анан эми азыр жарык берилген, электроэнергия берилген 60%га жетип калды азыр. Кудай буйруса. Эми чыгымдардын баарын кийин эсептейли. Чыгым мындай айтып атпайбы? Форс-мажор. Мы пока ничего никому не предоставляем, мы свой режим восстанавливаем. Уважаемые журналисты, давайте одни и те же вопросы под разным углом не будем задавать. Пожалуйста, я вас очень прошу, у нас тоже сейчас режим такой, что мне надо сейчас работать, я на ваши вопросы тоже отвечаю, просто с уважением отнеситесь, пожалуйста. Пожалуйста, вот один и тот же вопрос под разным углом задаете. Все хотят знать, потому что... Я достаточно четко уже вам объяснил и рассказал на все ваши вопросы. И под разными углами, не надо же, вот просто, Нет, я вас очень прошу, просто. Надо, это не особо уже важно, мы все уже поняли. Вопросы есть? Еще дайте вопросы, конкретно я отвечу, мне надо работать, поймите правильно. Вопросы, почему в Токмаке нету света, почему в Беловодском нету света, почему не дали свет городским энергетикам? Есть еще вопросы? Вот это вопросы такие поступают. Людям Все, спасибо тогда, извините. Мы восстанавливаем свой режим энергокольца, внутренний режим. Мы остаемся в этой системе все, никто ничего не разрывает. Все будет в штатном режиме работать. Дайте нам восстановиться. Хорошо? Уважаемые журналисты, поймите правильно. Нам надо работать. Потом еще информацияларга ответ будем отвечать на ваши вопросы, ладно? Спасибо всем.